Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Казакстандагы токой өртү 14 адамдын өмүрүн алды. Казакстандын чыгышындагы Абай аймагындагы өрттүн кесепетинен 14 адам каза болду. Буга чейин токой чарбасынын 3 кызматкери каза болгону кабарланган. Андан соң издөө иштеринин жүрүшүндө дагы 11 адамдын сөөгү табылган. Бул тууралуу Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Каза болгондордун өздүгү такталып жатат деп айтылат маалыматта. Азыр өрттү өчүрүүгө 1000ден ашык адам жана 252 техника тартылды. Абай районунда өрттү өчүрүү 9 жерде уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы кызматы комитетинин төрагасы Нурбалат Тербисов абал акырындап турукташып жатканын ырастады. Тилсиз жоо 8-июнда башталып, анын аянты 60 000 гектарды түзгөн. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев окуянын фонунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысын алмаштырган. Булак Назар Ньюс KG. Чүйдө 2 киши көлмөгө чөгүп кетип, биринин сөөгү табыла элек. Чүйдүн Кемин районунун Орловка шаарында 2 киши көлмөгө чөгүп кетип, биринин сөөгү табыла элек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, өзгөчө кырдаалдар министрлигине 1991-жылы туулган 2 жаран 9-июнда кечинде көлмөгө эс алууга барып, сууга чөгүп кеткени тууралуу маалымат түшкөн. 10-июн күнү саат 10:50 суучулдар жарандын сөөгүн суудан алып чыгып, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Бүгүн сууга чөккөн 2 жаранды издөө иштери жүрүүдө. Издөө иштерине 3 суучул, 2 куткаруучу, 2 милиция кызматкери жана сууга чөккөн жарандын туугандары тартылган. Булак Назар Ньюс KG. Пакистанда шамал аралаш жаан 27 кишини мерт кылды. Бул туурасында Франс пресс жаңылыктар агенттиги жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына таянып жазды. Жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюу боюнча башкармалыктын өкүлү каза тапкан 27 кишинин 8-и балдар экенин билдирди. Анын айтымында борон 10-июнда Хайбер Пахтунхва провинциясынын 4 аймагында кечинде болгон. Бану районунда каза тапкан 15 кишинин 5-өө 2 жаштан 11 жашка чейинки бир туугандар экени маалым болду. Жаратылыш кырсыгынан 140тан ашык киши жаратылып, 200 баш мал кырылды. Булак Азаттык. Трамп АКШ Украинанын айынан ок-дарысыз калды. АКШнын экс-президенти Дональд Трамп Украинанын айынан өлкө ок-дарысыз калганын билдирди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Саясатчы Жоржия штатында республикачылардын алдында сүйлөгөн. Анын айтымында азыркы президент Джо Байден украиналык Бурисма компаниясынын башында турган уулу Хантер Байден менен чогуу болуп, туугандык байланышынын бизнес долбоорлорун ишке ашыруу үчүн колдонуп келген деп шектелүүдө. Азыр бизде эч кандай ок-дары жок, баары Украинада. Мен куралдуу күчтөрдү ок-дары жетиштүү болуп тургудай кылып кайра түздүм эле. Абдан аз калыптыр. Баарыңар анын Украинадан ири көлөмдө акча алып жатканын көрүп жатасыңар да. Кайра эмне үчүн жардам берип жатканыбызга таң каласыңар, деди Трамп. Ал эгер жеңишке жетишсе, инаугурацияны күтпөй туруп 24 сааттын ичинде Украинадагы жаңжалга чекит коерун белгиледи. Мындай нерсени убадалаган жалгыз талапкермен 3-дүйнөлүк согушка жол бербейм. Ал танк менен салгылашкан салттуу согуш болбойт. Өзөктүк согуш жүрөт. Алам жок болуп кетиши мүмкүн. Буга жол бербейм, деди экс-президент. Ал эми Пентагон Украинага курал жөнөтүү макулдашылып жатканда ички керектүү сөзсүз эске алынарын бир нече ирет айткан президент Байден уулунун ишмердүүлүгүнөн кабары болбогонун белгилеп келет. Булак Спутник KG. Украинанын НАТОго кирип аракетин расмий 20 мамлекет колдогонун Украинанын президентинин
кеңсе жетекчисинин орун басары Игорь Жавкова билдирди. Ал ишемби күнү Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Киевке келгенде кол коюлган Канада-Украин декларациясында аттава буга шарт жол бербесе эле колдой турганын расмий билдиргенин айтты. Буга чейин Украина Түндүк Атлантика биримдигинин 19 мамлекети менен биргелешкен декларацияга кол койгон. Бардык декларацияларда колдоо ниети айтылган менен алар ар кандай чечмеленет. Италия, Германия жана Франциянын документтеринде Украина НАТОго келечекте гана кирер айтылат. Польша жана Балтия мамлекеттери пикирлерин тагыраак билдирип, Украинаны биримдикке тезирээк кошууга чакырып келишет. НАТОнун курамында азыр 31 мамлекет бар. Вилнюста июль айында өтө турган НАТОнун саммитинде Украинанын биримдикке кошулуу шарты талкууланары күтүлүүдө. Украин бийлиги Орусия менен согушуп жаткан маалда НАТОго кошулуу мүмкүнчүлүгү арсар экенин моюнга алып, согуш аяктаган соң ага кирүү кепилдигине ээ болгусу келет. Украинанын коргоо министринин орун басары Владимир Гаврилов саммитте өлкөнү НАТОго кабыл алуу алгоритми түзүлөрүнө ишеним артарын билдирди. НАТОнун расмий өкүлдөрү азырынча бул боюнча пикирин билдире элек. Украин президенти Владимир Зеленский буга чейин Украина үчүн саммиттин жыйынтыгында НАТОго кирүү боюнча конкреттүү белги болбосо, анда ага катышуунун мааниси жок экенин белгилеген. Украинанын НАТОго кошулуу ниетине Орусия кескин каршы болуп, Киевдин аракетин коркунуч катары эсептеп, бул нерсе Украинага басып кирүүгө себеп болгонун билдирген. НАТО болсо Орусиянын Түндүк Атлантика биримдигине киргендерге вето коюу укугу жок экенин белгилейт. Булак Азаттык.